Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Баска 218 тайпасынын студенти Аткарган Нурланбек уулу Байел, Текшерген Мусакулова Назгүл Куралбековна. Тема Corel Draw программасында логотип жасоо. Керектүү өлчөмдөгү баракты түзүп алабыз. Барактын ортосуна эллипс айлананы чийип алабыз. Айлананын копиясын чекеге жылдырып коебуз. Линейкадан багыттоочторду вертикалдуу, горизонталдуу чакырып алабыз. Багыттоочтор айлананын борборунда кесилишүүсү керек. Айлананын борборунан сол үстүнкү квадратурага квадрат чийип алабыз. Эми бул эки объектти тандоо инструменти менен белгилеп алабыз жана касиеттер панелиндеги объединить кнопкасын басабыз. Четте турган айлананы пайда болгон фигураны жанына эки чекитте кесилишип мурунку айлананын борбору аркылуу өтө тургандай кылып жайгаштыруу керек. Бул эки фигураны да тандоо инструменти аркылуу белгилеп алып, касиеттер панелиндеги задние минус передние кнопкасын басуу менен бизге керектүү болгон жалбырак сыяктуу фигураны алабыз. Эми бул фигурага кандайдыр бир түс беребиз. Абристин түсүн алып салуу керек. Объектти белгилеп алып, түс палитрасынан түс жок кнопкасын басуу менен мыштын оң жак клавишасын басуу керек. Объектти копиялайбыз. Пайда болгон объектти касиеттер панелинен 270 градуска бурабыз. Объектти копиялайбыз. Пайда болгон объектти касиеттер панелинен 180 градуска бурабыз. Объектти копиялайбыз. Пайда болгон объектти касиеттер панелинен 90 градуска бурабыз. Эми ар бир пайда болгон объектти өз алдынча көк, кызыл, жашыл, сары түскө заливка инструментинин фонтанная заливка түрү менен боеп алабыз. Ар бир объектке жалбырактын ортосундагы катуу сызыктын имитациясын тик бурчтук объекттин чийип алып, аны касиеттер панелиндеги исключение кнопкасын басуу аркылуу беребиз. Бардык объекттерди өз-өзүнчө тандоо инструменти менен жалпы белгилеп бир группага бириктиребиз. Эми ар бирине тең инструменти менен көлөкөй эффектин берип чыгабыз. Жалпы пайда болгон объекттердин баарын бөлүп алып, Ctrl-G клавишалардын жардамында бир группага бириктиребиз. Объектти касиеттер панели аркылуу 45 градуска бурабыз. Баракка макет менюсу аркылуу түс беребиз. Логотип даяр болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.